Саламатсыңарбы, урматтуу балдар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы байыркы грек шаар мамлекеттери. Сабактын планы: полистердин түзүлүшү жана полистик уюмдардын өзгөчөлүктөрү. Байыркы Афина. Демократиянын жаралышы. Солондун реформалары. Афина демократиянын негизги белгилери. Байыркы Спарта. Грек колониялаштыруу. Грек-Персия согуштары. Грек коомунда биздин заманга чейинки 8-6 кылымдарда антикалык шаар мамлекеттер, полистер пайда болгон. Полис өзүнө шаарды жана ага чектеш айыл аймактардын камтыган көз карандысыз мамлекет болуп саналат. Эң ири полис Афинанын аймагы 2500 чарчы километрди түзгөн. Кул ээлөөчүлүк демократия жеңген полистерде бардык жарандарга саясий укук берилген. Укуксуз катмарга кулдар жана башка жактан көчүп келгендер кирген. Башкаруу системасында олигархия, азчылыктын бийлиги болгон. Тирандар, катаал башкаруучу биздин заманга чейинки 650-жылдары пайда болгон. Биздин заманга чейинки Афина шаары Аттика областында бийик төбөдө биздин заманга чейинки 2000-жылдыкта эле курулган. Аксакалдар кеңеши жана ал шайлаган 9 башкаруучу архонттор шаарда жана бүт областты башкарышкан. 621-жылы драконтту афиналыктар тирандык кызматка шайлашат. Ал катаал мыйзамдар жыйнагын түзгөн. Биздин заманга чейинки 594-жылы Солондун реформасы жүрөт. Солон жакырданып кеткен атактуу үй-бүлөдөн чыккан. Ал соода менен алектенип, көп шаарларды кыдырган. Ошондой эле кайраттуу жоокер, акылдуу жана чечен адам болгон. Анын максаты Афинанын күчтүү мамлекетке айландыруу болгон. Солон бардык жарандарды жер карызынан бошоткон жана карызы үчүн кулдукка сатууну токтоткон. Чет өлкөгө сатылган афиналыктар кайра сатылып келинген. Эгинди чет өлкөгө сатууга каршы болгон. Башкаруу системасына өзгөртүү киргизген. Эң кедей жарандар да добуш берүү укугуна ээ болушкан. Перикл биздин заманга чейинки 443-жылдан баштап 15 жыл бийликте отурган. Периклдин убагында Греция ар тараптан өнүгүп турган. Дорилер түштүк Грециядагы Пелопоннестеги Лаконика областын басып алып, биздин заманга чейин 10-кылымда Спарта шаарын негиздешкен. Биздин заманга чейин 8-7 кылымдары Мессияны басып алышкан. Жеңип алуулар. Дорилер өзлөрүн спарталыктар деп, ал эми жергиликтүү Ахей урууларын илоттор деп аташкан. Алар кул абалында болушкан. Биздин заманга чейинки 6-5 кылымдары Спарта Грециядагы мамлекеттердин ичинен аскердик жагынан эң күчтүү мамлекетке айланган. Салгылашууга келгенде алар найзаларын алдыга сунуп, фаланга деп аталган бир нече катарга тизилишкен. Биздин заманга чейинки 8-7 кылымдарда Кавказдан тартып Испанияга чейинки деңиз жээктеринде көп грек колониялары түзүлгөн. Колония башка өлкөлөрдөн көчүп келишкен элдер жайгашкан жер дегенди түшүндүрөт. Грек колониялары да өздөрүнүн метрополиялары сыяктуу көз карандысыз полистер болушкан. Грек колониялаштыруусу жергиликтүү уруулардын тарыхый өнүгүүсүнө таасир тийгизген. Алгачкы жамааттык мамилелердин бузулушун тездеткен. Грек маданияты тараган. Сооданын жана кол өнөрчүлүктүн өсүшү метрополиядагы Демостун кол өнөрчү соодагерлер катмарынын күч алышына себеп болгон.
Биздин заманга чейинки 6-кылымдын экинчи жарымында Милет, Эфес, Галикарнас шаарлары Персиянын бийлиги астында калган. Ошентип, Грек эли эң күчтүү Персия мамлекети менен көптөгөн жылдарга созулган согушка дуушар болгон. Биздин заманга чейинки 492-жылы Дарий биринчи күйөө баласы Мардониянын командалыгы астында Грекияга каршы жортулду баштаган. Бирок персиялык 300 кеме деңиздеги толкундан кыйрап калган. Ошентип жортул ийгиликсиз аяктаган. Биздин заманга чейинки 490-жылы перстер Грекияга каршы экинчи жортулга чыгышкан. Перс кемелери Марафон талаасынын жанына келип түшүшкөн. Спарталыктар Афинага жардамга келген эмес. Марафон салгылашуусу афиналыктар жана палетиеликтердин толук жеңиши менен аяктаган. Гректердин оор куралчан аскерлеринин чабуулуна перстер туруштук бере албастан качышкан. Геродот перстердин 6400 аскери каза болгон деп жазган. Биздин заманга чейинки 480-жылы Ксеркс өзү баштап персиялык зор флот менен Грекияга басып кирген. Перстерге каршы грек полистери союз түзүшкөн. Союздаштардын аскерин жетектеген Спартанын падышасы Леонид грек аскерлерин чегинүүгө буйруп, өзү 300 спарталык менен Фермопилде калган. Туш тарабынан душмандын курчоосунда калган спарталыктар акыркы киши калганга чейин салгылашкан. Саламин аралынын жанында согуштун жүрүшүндөгү бурулуш окуя болгон. Биздин заманга чейинки 480-жылы Саламин салгылашында грек деңиз флоту жеңишке жетишкен. Биздин заманга чейинки 479-жылы Платеи шаарындагы салгылашууда Пафсания баштаган гректер персиялыктарды жеңишкен. Согуш дагы 30 жылга созулуп, биздин заманга чейинки 449-жылы бүткөн. Тема боюнча суроолор. Полистер деп эмнени айтабыз? Байыркы Афинадагы Демос менен ак сөөктөрдүн ортосундагы күрөштүн максаты эмнеде? Салондун реформаларынын натыйжасы жана тарыхый мааниси кандай? Байыркы Афина демократиясы жөнүндө айтып бергиле. Спарта мамлекети жана андагы коомдук саясий түзүлүш кандай болгон? Грек колониялаштыруу деген эмне? Грек-Персия согуштарынын себептери, Марафон талаасындагы салгылаш жөнүндө айтып бергиле.